Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Көк Бөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен бөлүшүүнү улантабыз. Бул чыгарылышта жаштыктын кайсы аттары сатылып жатат? Ынтымак кайсы атты алды? Ынтымактын оюнчулары Норус Ратбек уулу, Жойко Орозбаев жана Тойчу Коргонбаевке кимдер кандай белек кылышты? Ушул жана башка суроолорго бул берүүдөн жооп таба аласыздар. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ынтымак командасынын көрөрмандары үчүн жакшы жаңылык. Ынтымак командасында жаңы аргымак алынды. Жаңы алынган аттын аты Торпеда. Буга чейин 7 өгүз жана 7 аке командаларында оюн көрсөтүп жүргөн. Мынакей ынтымак командасына жаңы ат баратат. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Талас облусунун Манас районунун Арал айылынын тургуну Азамат Мырза Кочкорбай уулу Абдукул атасына аш берип, элден бата алып, ынтымак командасынын капитаны Жойко Орозбаевке ат мингизип, Норус Ратбек уулуна болсо тай белекке берди. Ассаламу алейкум. Азамат Буларды уккан эмес, немесин? Өмүрүң узун болсун. Ар дайым ушундай ынтымак менен ынтымакты арттырып катышыңыз. Ынтымактын жарым коргоочусу Тойчу Коргонбаевке классташтары жана достору ат мингизишти. Талас областынын шаарда жүргөн 1991-жылкы жигиттер ошо Тойчуга канча жылдан бери ынтымак командасында намыз үчүн, Таластын намыз үчүн коюнуп жүрөт, ат чабышып жүрөт. Ушул жигитке 91-де бир атыңыз коюлду элек. Ар дайым эле ушу мамлекет үчүн желбиретип өткөндөгү дүйнө чемпиондордо ойнотуп, жакшы оюндарды көрүп болдум. Баягы полузащитник, эң мыкты полузащитник болдум болдум. Анысынан ушу биздин чакан элегибизди көптөй көрүп, ушул баягы поколение арасындагы ынтымакты бекемдеп, ушу биздин поколениянын өткөзүн болдум. Мен баягы улак сүйүүчүлөр бар, анан понятия жокторубуз деле бар арабызда. Бирок ошентсе да болдум, кичине да болсо ушу көңүл экен. Ар дайым эл жерге кызмат кылып, ат жалын ойноп жүрөр болдум. Ошо Тойчу досум. Бул 91-лердин атынан жалпы Талас областынын шаарда жүргөн капчың болдум. Ысык-Көл областынын Көк Бөрү боюнча экинчи жолку муундар арасындагы мелдештин өтө турчу күнү белгиленди. Мелдештин биринчи күнкү оюну 1 ноябрда башталып, чучугулак 31 октябрда аныкталат. Мелдешке 1983 жылдан 2004 жылга чейин төрөлгөн улакчылар катыша алышат. Жогорку лигадагы жаштык командасы өздөрүнүн негизги аттарын сатып жатат. Тактап айтканда жекеме-жекедеги аюу атын жана коргонуудагы Айсары деген ат сатылат. Мындай жаңылыктан кийин суроо пайда болот. Команда бул аттарды сатып, мындан күчтүү тулпарларды алабы же каржылык маселе жаралып жатабы? Оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер.